Bugün 3. iyun günü Bulakbaşı yer kelgende Tacik tarafından bolgon konflikt bolgon. Çegaraçılardan oşo negizinde bugün günde bizim iki çegaraçыбыз, iki jokerimiz jarakat algan. Oşol jarakat algan jokerlerden kabar alуу боюнча урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун берген тапшырмасы негизинде мен келдим. Мына Бишкектен бир нече ондогон врачтарды алып келдик. Эгерде алардын жардамы керек болсо азыр врачтар консилиум өткүзсө, ошол жарадар болгон адамдарды жокерлерди Бишкекке алып кетүү боюнча атайын самолет менен келдик. Ошо президенттин тапшырмасын аткаруу боюнча. Чек арадагы абал кандай? Азыркы күнү чек арадагы абал туруктуу. Башка жерлердеги чек араларда бардык чек ара постторунда баардык жокерлер өздөрүнүн кызматтарын иш тартибине өткүзүп жатышат. Сүйлөшүүлөр болду? Сүйлөшүүлөр болду. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде ошол жерде бир жайлоону талашып, жайлоо боюнча ушундай жаңжал чыккан. Бүгүнкү күндө азыр баары жакшы. Аскер техникалар киргизилди деп тажик тараптан. Эми аскер техникалар алардын деле бар, биздин деле бар. Бирок ошол эле мезгилде ал жайлоо жердеги болгондуктан ал жака аскер техникалар кириши өтө оор болгон, кыйын болгон. Бирок кайсы бир деңгээлде ошо жакындатып аскер техникаларын апарганга мажбур болгонбуз. Алар артка кайтарып экен ошондо. Бардык техникалар уже артка кайтты. Бардыгы өзүнүн ордуларына түштү. Эч кандай бир азыр кооптонууга негиз жок. Эң башкы негиз кооптонуу азыр ушул биздин жокерлерибиздин ден соолугун, өмүрүн сактап калыш үчүн президенттин тапшырмасы менен келдик. Буюрса азыр буларды көрүп, врачтар консилиум өткүзсө, анан Бишкекке алып кеткенге аракет кылабыз. Түркістан тендер өткөрүлгөнбү? Только мына жакта Жоспройдон финанс министрлиги где-то тендер өткөн 2 тендер.